жаңы өкмөттү түзөбүз. Мен ушул өкмөттүн өкмөт башчысы болом. Анан биякта өзүнчө бир совещание жүргүзүп, мен биякта өзүбүздүн эле ишенген гана кишилерди чакырам. Ишенген кишилер менен биз биякта жаңы профессионалдуу өкмөттү түзөбүз. Жок, азыр айтып атышпай. Требуем иллюстрации, мы требуем отставки президента, и мы не признаем парламент шестой. Кто в составе вашего координационного совета? Сейчас мы будем вместе это все решать. Здесь вот собрались люди, но я думаю, сейчас мы многие вещи еще будем решать. И вот маленький вопрос, вот говорят о выдвижении вас в качестве премьер-министра, это правда информация? Это кандидатура, сейчас мы здесь вот этим советом будем решать. Можно назвать лица, которые вошли в совет? Давайте перечислим. Нет, сейчас мы вместе будем все решать. Ну вот кто у вас тут, перечислите? Все те, кто просто вошли сюда. Сейчас мы будем решать, собирать людей разных. Кто вошел просто в здание физически, имеется в виду? Вообще, смотрите, меня делегировали от разных политических партий, но я принял решение, что я не буду идти на выборы, не буду участвовать на выборах следующего 7-го созыва, но возьму ответственность за формирование вот именно нового правительства, который должен быть, должен помочь вывести Кыргызстан из политического и экономического кризиса. Я напомню, что Тилек Тактагазиев настаивает на прозрачности их совещания и предлагает не использовать старые политические методы за закрытыми дверями, а совершать всякие сложно будет, потому что уже сейчас на ровном месте ругаются, на самом деле. Жаш балдар алын ишине киргенде бир да саясатчы, бир да партия ошакта жок болчу. Мен алын ишине киргенде жок болчумун. Азыр бүт партиялар талашып, анан деген сиз бар болдуңуз, сиз азыр сөздү бурмаламыз, сиздин сизге деле суроолор бар. Бирок алын ишине киргенде жаштарды таштап койдуңар эркектер. Бир өмүрдө чыккан жок, таштап койдуңар, сен баарыңар качтыңар. Вот читатели, многие как-то с медиа спрашивали, где Эльвира Субралдиева, она нашлась. Я веду трансляции две социальные сети, Инстаграм и Фейсбук. Простите, телефон и об этом все знают. А теперь приходить бючкө салып, депутаттарды, мына менин коллегаларым чалып атат. Үйгө чейин бандиттерди жөнөтүп, чоң газаттан ишкерлерге жөнөтүп, мынча миң саласың деп коркутуулар башталды. Аны ишкерлер чалып атат. Ал чындык болот, чоң газаттын балдары чалып атат. Кендерге кирип атасыңар. Ар кайсы партиялар ордандарды алып турсун. Иксерганды окуп берди. Жаштардын баары сызып атат. Мен укугума, сиздин укугуңар, мен да депутат катары, саясатчы катары айта турган сөзүм бар. Бирдан ата мекен дагы башка партиялар бирөөңөр талашпагыла. Жаштар ошон үчүн чыгып атат. Бирөөңөр азыр желек чыгып ата мекен, реформа, ордо, мекенчил деп укугуңар жок. Ак үйдө ошакта улицалар көчөлөп кыдырып жүргөндө, балдарды ыйлаганда, ишине киргенде все ходили. Нет, я это должна сказать, потому что сейчас почему все все говорят, я не знаю, но в Белом доме не было лидера. В Белом доме не было лидера. Ребята остались одни, не было политика, не было лидера партии. Рустам, зачем Эльвира вы так делаете? Рустам, не справила, генерал атамекен сүйлөп атканда. Ее рукапарат, кой турган. Мага рукапараттын дашы кереги жок. Мага деген азыр стабилдүүлүктө кой отурду. Жактагы партия кече эмне болду, тирешин кереги жок. Мына бул жерде отургандар эч ким партия бөлгөн партиялар отурду. Силер да бөлгөн жоксуңар го? Анда силер да отургула. Спокойно сөздү баштагыла. Азыр бизге ызычуунун кереги жок. Көчөнүн үрөөнү эмес. Бүт пресса карап турат. Биз азыр уровень өкмөт үчүндө резолюцияга кабылдаш керек. Башыңар бириктей жатабы, бирден алып араңдан зорго киргизип туруп бириге атып. 3 күндөн бери суу ичип, нан жеп алып мына жерде.
Эмнеге тиякта отуруп партиялар бөлүшүп атат? Сен бөлүштүргөн жок. Туугандар, мен азыр бир нерсени айтышмын. Биз менен КГКден бир бала келген. Ал бала ошол колунан ажырады. Граната жарылтып ажырады. Ошол бала уткан. Ошол бала айтты. Тилекти, жаштарды ушуну алдырбагыла деп. Силер бүт бар революцияны бар жаштар жасайт, анан караганда бир каракчылар бийликти ала алат. Туура? Биз каракчыларга орун бербейбизби? Туура? Ким биз? Каракчылар бизбиз. Воздух. Молчите. Байке. Молчите вы. На, мен бияктан эки ок жердин тияктанчы. Мен эң башында алып жүрдүм балдар. Филармониядан тартып Агылга чейин келдик биз. Сиз каякта жүрдүңүз? Ben ошол жерде болмадым. Каякта жүрдүңүз? Ben чыгып сүйлөп, Астында балдар менен же бийлик тарапта жүрдүңүз? Я там был. Лидеров партии не было, ребята. Лидеров партии не было, когда правильно. Лидеров не было. Кто был? Мени көрдүң беле? Мени көрдүң беле? Болду да. мировая аренада чыгып атасыз. Койгула чыгып. Токтоттуңар. Давайте. Турпаңыз. Туруңуз. Болду. Баштайлы сөзүм бар. Все, начнем. Эмнеден? Азыр мен силерге баштап айтып берейин. Бул жерде бийлик бар, бөлүшүп, аэропортту, ГРСти алып аткан эч ким жок. Бул жерде МВДны, ГКМны алып алган эч ким жок. Угуп тургула. Бир гана Сыймын Жапыке генеральный прокуратурага барды. Бerde координациялык кеңеш түзүлгөндө келгиле деп атканда, ошол чоң партиялар мурдагы Атамекен, Бирбол, республикалар өздөрү биякта экинчи коалиция түзүп алып жүрүп атыр дегенбиз. Биз айтып атабыз, жаштар келсин деп. Ошо жаштар келсин деп отуруп ушерде күтүп атабыз. Жаштар келип ушул бир нерсени түзүп калышсын деп. Ошон үчүн келип алып бул жерде бири-бириңерди туура эмес маалымат менен урушуп атасыңар. Менде факты жок. Мына азыр мен ИОР аппараттарда бир назначение алган жокмун бул жактан да. Бир. Эч ким назначение берген жок. Сизден да алган жокмун мен, жаштардан. А бирок тиякта назначение этип атышат. Сырт жакта отуруп алышып. Биз өкмөттүн 3 күндөн бери суу ичип кайтарып жүрөбүз. Нан кайтарып жүрөбүз. Күндө ар кандай провокаторлор келип атат. Биз киребиз деп. Өкмөт үйүн жогото албайлы деп отурабыз. Ошон үчүн ушул куттуу өкмөт үйүндө мен бул жагына да айтам. Жаштары тазасыңар. Жаштары, силер партияда жаштарды тазасыңар. Мен аксакалдарды айта албайм. А мына жакта жаш партиялар эч бир жок. Мына мекенинде бар болчу Темирбек байке. Лиман нурундагы макешип жүргөн. Ошолор координациялык түзүшкөн. Эми келгиле. Бүт дүйнө жүзү бизди карап атат. Тынчтык ынтымакка келгиле. Мен азыр сөздү бири-бирибизди түшүнүү менен пиарларга ишенбей, факты болбогондон кийин ошол үчүн ишти азыр модераторлук кылып алып барып берүүгө уруксат этиңиздер. Азыр мына кыргыздын салты боюнча аксакалдар сөз башташ керек. Берде аксакалыбыз катары ошо берде партиялардын баардыгы азыр ортодо резолюциянын пункттарын карагыла. Пункттарды курабыз. Андан кандай иш алып барабыз. Ошону карагыла. Анда пресса бар 2 саат 3 саат бизди тарта албайт. Ошон үчүн бир келишимдин түрү болуш керек. Кандай келишим түрү болот? Биз менен мынтип отурсак, биз жаштар десе бизге ишенет. Биз мынтип отурсак, анда калгандар күлүп атат. Суранам бардыңыздардан. Ошон үчүн бири-бириңизге болгон таарышты сырттан айтыңыздар. Кечиңиздер. Извините, вопрос. Есть 24 жителей. Почему информацию неправильно идет? Стычка сторонников Садырова Джапарова и Тилекта Сухпакова. И эфир идет. Кечиңиздер. Эме пресса эме бөлөңүздөр. Ишке сөз бербейсиз. Жок. Эме сөз бербеңиздер. Кечиңиздер. Сырттан сөйлөшүңүз. Эме биринчи Зачем общественно? Заблуждение түзүп атасыз. Кечиңиздер. Кырмалып кырчытпагыла балдар. Эме калганда чыгып турган азыркы биринчи сөздөн да. Биринчи сөздөн. Мен аксакалды ким болот? Аксакалдар болот. Мен бұл жерде партия емеспін. Ешқандай партия қосылмайды. Иллюстрация директорлары, Шул жерде қанша жылдан бері, 10 жылдан бері иллюстрацияны өткөр албай, 4 жыл мизамды алып келдік. Ешқандай өткөр алған жоқпыз. Февральда біз иллюстрация мизамын минусқа бердік. Бирок карантинді шыл болып, дагы бізді регистрация кылып койду. Мыйзамдардын баардыгы тең ушул бир алакандай болгон ичип жегендер үчүн гана жазылган мыйзам.
люстрация мыйзам беребизби, башка мыйзамдарды беребизби, аны деген 30 күн регистрация, анан 30 күн тиги прессага бериш керек, анан тиги бул деп отуруп 1 жылга чейин бир мыйзамды өткөрүш бул азаптын тозогу. Ошондуктан бул жер мондай болуп атканда биз келип мынакей калыс киши катары мен турам, бул жерде канча күндөн бери биз күтүп атабыз. Ар ким кыргыздын эң жаман нерсеси бири-бирине баш кошпогондугу. Уш жерде келип улам чыгырып атабыз, тиякта өзүнчө, биякта өзүнчө ар единственный бир жерге, бул жерге ак үйдө болуп талкаланып кетпесин. Башка мамлекеттерге шылтың болбойду деп биз бул жерде колубуздан келишинче сактап улам биригишине чыгырып атабыз. Жок, ага караган жоксуң, 5 жерде 5 бөлүк болуп атат. Мына мен бүгүн азыр коомчулуктар чыгырып атат. Бул жерде партия болуп эле өзүнчө биригүү болуп атса, сыртта жарандык коом дегендер бар. Ошолор чыгырып атат. Saat 5'te tiyanda kurultay, tiyanda люстрация olup hazır mizamlarda karmağa alıp gütü oturuşar. Kaysı hukuku hazır biz kurultayda nazna işletiriz de. Kaçan kaçayı Kırgızlar biz bölüşüp duruyoruz. Kaçan kaçayı. Bugün buna bir geldik, eştekeni bilmey tur öyle, biri-birisine söz bergen üylenöyle. Biri-birisi sıyla var o yerde. Eldin bari kara oturası. Jakşı bir çeçim menen, jakşı çeçim alıp başımız koşulup bir Kaza 3. revolütsiya bu dünyada hiç kimde olmadı mesela. Biz bunun için 3. revolütsiyanı jazaran jokuz. Ondan başka hiç kimge aldanması gelgen yok. Yaşlı, karısı hiç kimge aldanması gelgen yok. Buga layıkla durası hiç kimge şans vermeydi. Şu bireyler gelip bireyin bası alıp yollusa daha bir yerde eğilip alana hiç kimge şans vermeydi. Yalan güt var illüstrasyonun negizinde olur. Hazır en birinci bizim bardır komşuluktan kalağanı illüstrasiya. Oşo illüstrasiya menen bardır iş görüp. Abirok mojerde hazır talaşa turgan hiç nerse yok. 3 ay vakıtlı hükümet oturat eken. Oşo biz tatıktı adamды көрpөй oturgan bolsak, andan keyin mынакей tatıktı şaylooну жүргүзүп, oşo учурда эң мыкты бирөөнү шайлап алганга баарыбызга мүмкүнчүлүк бар. Азыр талашат турганда эч нерсе жок. Болгону баарынын башын боштура албай эле могу жерде 3 күндөн бери элдин баарын заблуждениялы отурабыз. Ошондуктан баарыңыздарды ынтымакка чыгырып, ушкенде келбей аткандардын баарын азыр чыгырып, бул жерде азыр толук эмес кишилерчи, калгандардын баарын чыгырып келип туруп, ушкенде бир чечкиндүү кадамды жасайлы. Бүгүн элдин баары күтүп атат, могу 2-3 сааттын ичинде журналисттерди да кармабай, келбей аткандарды азыр тааныштарыңар болсо баарын чыгыргыла. Потому что сыртта бул азыр партиялардын эмес, коомчулуктардын өкүлдөрүнөн да чыгыралып, баардыгы толук кандуу келип, себеби дегенде бүгүн бирөөнү шайлап койсок, эртең күнү дагы бирөө чыгыш, убактыбыз жок. Биздин Кыргызстан аябай жаман эмеде акыбалда турат. Ошондуктан баардык Кыргызстандын кызыктар жарандардын активисттердин баарын чыгырып туруп, бир чечимге келели. Бүгүн эле азыр монча бир баланча киши 10 киши же 20 киши чогулуп алып, могу болот дегенге болбойт. Потому что эртең күнү кайра ушулар кайталанбай тургандай бир жакшы чечимге келели. Рахмат сиздерге.